Assalamu alaikum ардактуу замандаштар. Назарыңыздарда кайрадан эле Ош реклама YouTube каналы. Урматтуу көрүүчүлөр, бүгүнкү чыгарылышта биз сиздерге западный тарапта жайгашкан Ишкаван айылында сатыла турган 7 бөлмөдөн турган 2 кабаттуу жер үйдү тартып көрсөтүп бермекчибиз. Анда эмесе жакшылап назар салып туруңуздар. Биринчиден мен сиздерге адрес түшүндүрүп берейин. Азыркы учурда мен западный тараптагы Ишкаван айылынын кире беришинде турам. Бул жака мен түз бара турган болсом объездной жолуна чыгам. Бүт бардыңыздар эле билесиздер. Ошол объездной жол менен оң тарапка кете турган болсом западный тарапка барам. Ал эми ошол эле объездной жол менен сол тарапка карап кете турган болсом торговый центр Мегаполис, андан ары кете турган болсом Горгаи тарапка карап бет алам. Андыктан сиздер ошол эле объездной жолдон Ишкаван айылына киресиздер. Жолдун оң тарабында Теңизбай чайканасы бар. Ошону болжолдоп ичкериге 100 метр киргениңиздерде эле мына ушул сол тарапта биринчи көчө жайгашкан. Сатыла турган 7 бөлмөлүү жер үй мына ушул биринчи көчөдө, биринчи номурда жайгашкан. Дагы бир маалымат бере кетейин, ушул эле сатыла турган жер үйдүн бул жагында жери бар экен. Забор менен жердин ортосунда 5 метр аралык бар. Бул жерде магазини дагы бар экен, контейнер. Узун туурасы 5ке 6 экен. Ичи евро ремонт экен, бүт бардыгы даярдалган экен. Ушул жака сиздер магазин курсаңыздар болот, же кандайдыр бир башка нерселерди сатсаңыздар болот. Бул жактагы көрүп атасыздар, бүт бардык бак дарактар, контейнерлер бүт бардыгы мына ушул сатыла турган жер үйгө тиешелүү. Андыктан ушуну дагы эске алыңыздар. Кана жүрүңүздөр эмесе, мына ушул көчөгө кириңиздер, биринчи номурдагы үйгө бара бериңиздер. Ал эми ушул эле центр жол менен ичкериге түз кете турган болсок, Ишкаван айылынын центрине барасыздар. Андыктан сиздер ал жака өтпөйсүздөр дагы, мен көрсөткөн көчөгө киресиздер. Мына ардактуу замандаштар, мен жанагы көрсөткөн көчө менен ичкериге бир аз эле киргениңиздерде ушул эле көчөнүн сол тарабында сатыла турган 7 бөлмөдөн турган 2 кабаттуу үй сатылат экен. Азыр сиздерге бүт бардык маалыматын көргөзүп, түшүндүрүп, жакшылап маалымат беребиз. Жакшылап назар салып туруңуздар. Азыр бул жерде мен жанымда ушул үйдүн ээси жанында турат. Анда эмесе мен сиздердин атыңыздардан суроо берип баштай берейин. Кандай эже? Жакшы. Ден соолук иштери жакшыбы? Жакшы. Сатыкка койдуңуз бул үйдү? Койдум. Айтыңызчы, бул көчөнүн аты кандай болуп калат? Бул көчөнүн аты Барысбек көчөсү, биринчи көчө, биринчи үй. Жакшы. Биринчи көчөдөгү биринчи номурдагы үй сатылат экен. Жери канча сотук эже? Жери 9,5 сотук. 9,5 сотук, Жакшы. Кандай условиялары бар эже? Эмне бар, эмне жок? Үйдө жаратылыш газы бар, суу бар, эки жактан кирген, городскойдон келген. Үй мына Шамшат суудан дагы келген. Суу, свет, отопление. Суу, свет, напор жакшы, отопление бар, газ бар, свет бар. Жакшы. Септик менен канализация бар, эми центральный кылышат. Жакшы. Мына урматтуу көрүүчүлөр, үйдүн көрүп атасыздар, 4 тарабы тең мына ушундай пескоблок менен тосулган экен. Бул жагына болсо жакшы бекен варата дагы коюлган экен. Ушул варатаны ачып, үйдүн эси менен ичине кире беребиз. Жүрүңүз эже. Биринчи көчөдөгү биринчи номурда жайгашкан үй экен, урматтуу көрүүчүлөр. Өзүңүздөр көрдүңүздөр, бул үйдүн бүт бардык условиясы бар экен, суу, свет, отопление бар экен. Канализация жок, бирок септиги бар экен. Өзүңүздөр көрүп атасыздар, үйдүн алды ушундай стяжка болгон, кеңири. Бул жака баратадан киргениңиздерде эле бир 3-4 машина кеңири батат экен, эже? Батат. Жакшы. Бул жака киргениңиздерде эле сол тарабында артында өтө бериң, эже, артыма өтө бериң. Бул жакта кран бар экен, Жакшы. Кранттын напорун ачып көргөзүп коелу, эже, көрүүчүлөргө. Оппа, көрдүңүздөр, мына. Напор өтө күчтүү экен. Суудан сизде так проблема болбойт экен. Бул жагы огород экен, эже? Огород. Эмнелерди эккенсиз бул жака? Мөмөлүү дарактар бар, ар нерседен эккен. Алма, анжир, өрүк, көкөңгүлас. Бардыгы мөмө берип калыптыр, Мөмө берип калды. Жакшы. Бул үйдү сатып алсаң да жыргайт экен да? Елен. Бул 2 кабаттуу үй экен. Канча бөлмөдөн турат, эже? 7 бөлмөдөн турат. Үстү 4 комнат, асты 3 комнат, 2 коридор менен. Коридордон сырткары 4 комнат. Үстү асты 3 комнат. Жакшы. Анда кирип көргөзө берели, эже. Бул үйдүн салынганына канча болгон? Бул үйдүн салына 7-8 жыл болду. 7-8 жыл. Өзүңүз кургансыз? Өзүбүз курганбыз. Жакшы. Фундаменттери жакшы куюлуптур, Курган. Заводдун кирпичинен курулган. Оппа. Илгерки. Жакшы. Суу түтүкчөлөрү бүт бардыгы орнотулган экен, Айнектери көп экен, бүт бардыгы пластик экен, эже? Пластик. Крышасы эмне менен жабылган? Крышасы Тирник экен, темир менен. Тирнике менен жабылган экен, урматтуу көрүүчүлөр, көрүп атасыздар.
Бул жагында камера дагы бар экен да. Ооба, камера коюп койдук. Катуураак сүйлөй бериңиз, Камералар бүт бардыгын таштап кетесизби анан? Же алып кетесизби? Таштаса таштайбыз. Эми сүйлөшөсүздөр, а? Ооба. Жакшы. Жүрүңүздөр, анда эмесе биз ушул 2 кабаттуу үйдү көргөзүп берели. Бул жакта көрүп атасыздар, тепкич менен чыга беребиз. 7-8 жыл болуптур курулганына. Пышык кыштан курулган экен, бүт бардыгы бар экен. Бул жакта брондолгон бекем эшикти ачабыз дагы. Бисмилла деп оң бут менен киргенибизде эле бул жакта кире бериши кафе экен, айжы. Жууп тазалаган оңой болсун деп, а? Отоплениясы бар экен. Бул үйдү ошондо неменен жылытасыз, эже? Отопление, электричество, газга да, печка да кылса болот. Электрический отоплениябы? Ооба. Жакшы. От жагып жылытса болобу болбойбу? Болот, от жагып жылса да. Экөө менен тең, а? Жакшы. Азыр газовый печкаларды да коюп алышат. Аны деле печкасын сатып алса оңой эле коюп коет. Жакшы. Бул жак киргенде эле прихожка болуп калат экен. Көрүп атасыздар, бул жагы дубалдар обой экен. Ал эми полу болсо ламинат экен, көрүп атасыздар. Потологун дагы көрүп атасыздар, өтө сонун кылып жасаган экен. Лампаларды коюп койгон экен, жапжарык кылып. Бул жакта биринчи сол тараптан баштай берели, же? Кандай бөлмө бул жак? Бул детский бөлмө. Детский бөлмө, а? Балдардын уктоочу бөлмөсү. Жакшы. Полу ламинат, дубалдарын көрүп атасыздар. Моющий жакшы дизайндагы обойлор менен чапталган, потологун көрүп атасыздар. Өтө жакшы дизайнда жасалган экен, люстра да коюлган экен, айнектери пластик экен, отоплениясы бар экен. Бул азыр сиздерге биз детский конок бөлмөсүн көргөзүп бердик. Анда эмесе бул бөлмөдөн чыгабыз дагы. Эже, айтыңызчы, бул балдардын бөлмөсү узун турасы канча болуп калат? Бул узун турасы 3,5. 3кө 3,5, а? Эми кийин алам деп келгенде дагы өзү жакшылап көрөт да, эже. Анда эмесе бул жак болсо, эшигин көрүп атасыздар, бул 2 кабаттуу үйдүн бүт бардык эшиктери бирдей экен. Бул жагы болсо кухня. Аялдардын экинчи офиси деп дагы атап койсок болот. Полу көрүп атасыздар, бул жагы кафе экен, дубалдын жарымы кафе экен. Бул жакта айнек терезелери бар экен, жап-жарык болуп турат, көрүп атасыздар. Пластик экен. Кухонный эмеректери бар экен. Айтыңыз, эжеке, квадрат метр канча болуп калат? 12 метр квадрат. 12 метр квадрат экен, а? Жакшы. Анан бул үйдү алам деп келгенде кухонный эмеректер, холодильниктер, стиралкалар кандай болуп калат, эже? Алып кетесизби? Жок, калат. Ошол баанын ичинде калат, а? Калат. Жакшы. Мына урматтуу көрүүчүлөр, уктуңуздар, бул жакта азыр бүт бардык условия бар экен. Кухонный эмерек, газ, раковина, стиралка, холодильник бүт бардыгы калат экен. Жөн. Азыр сиздерге мен кухняны көргөзүп бердим. Өзүңүздөр көрдүңүздөр, өтө сонун экен, кеңир экен. Анда эмесе кийинки бөлмө бул жак холл, эже, а? Жок, бул зал. Кечиресиздер, зал. Коноктордун бөлмөсү экен, конок бөлмөсү. Жакшы. Узун турасы канча болуп калат, эжеке, айтыңызчы? Узун турасы бул жер 31 метр квадрат. 31 квадрат метр экен, а? Бияктан кухняга чыгып кетет. Бул жерден столовый. Под столовый. Чайчысы болот. Бул жактан кухняга кирип кетсеңиздер болот. Айнек терезелери пластик, отопление бар. Жүрүңүздөр, артыман жүрө бериңиздер. 31 метр квадрат экен. Көрдүңүздөр, өтө кеңири кенен экен. Ремонт качан болгон, эже? Ремонт эми 6-7-8 жыл мурда болуп калган, кичине ремонт болуш керек. Бирок жакшы эле көрүнөт экен, бирок, а? Жакшы сакталган ремонт. Бул 2 кабаттуу үйдүн жалпы аянты канча болуп калат? 175. 175 квадрат метр экен, а? Жакшы. Уктуңуздар. Узун турасы канча болуп калат? 2 кабаттуу үйдүн? 11ге 10. 11ге 10. Жакшы. Азыр сиздерге биз биринчи кабатты көргөзүп бердик. Бул жакта санузелин көргөзүп коелу. Ойбой, кеңири го, же? Киргениңиздерде раковина, унитаз, душевой кабина, бүт бардыгы дап даяр экен, карасаңыздар. Полу дубалдары кафе экен. Бул жакта форточкасы да бар экен, вытяжкасы бар экен. Бүт бардыгы бар экен. Свет жанбай калыптыр да? Болду. Үйдү келтирипсиз ама, эже? Шаардагыдай, домдогудай кылып, а? Бүт бардык условиясы менен, а? Ооба.
Мына урматтуу көрүүчүлөр, мен сиздерге биринчи кабатын көргөзүп бердим. Бул жагында экинчи кабат экен. Экинчи кабатына бул жакта лестница менен көтөрүлөбүз. Жүрүңүздөр. Мына ардактуу замандаштар, мен жана көрсөткөн лестница менен бул жакка карап чыксаңыздар эле экинчи кабатка чыгасыздар. Өзүңүздөр көрүп атасыздар, бул жакта лестницасы экинчи кабаты толук бүтө элек. Эми өзүңүздөр кийин буйруса алсаңыздар, бүтүрүп жасап аласыздар. Экинчи кабаты 4 бөлмөдөн турат. Биринчи бөлмөсү конок бөлмөсү. Конок бөлмөсүн жасап коюпсуз, айжы? Узун турасы канча болуп калат? 4,20 неме 6. 4,20га 6, а? Жакшы. Көрүп атасыздар, айнектери пластик. Отопление бар экен, дубалдарын көрүп атасыздар, потолоктору бүт бардыгы теп-тегиз сонун экен. Жакшы. Полу кандай болуп калат эже бул жактыкы? Азырынча жөн эле тегиздеп ламинат кылып койгонбуз. Неме? Стяжка? Стяжка кылып койгонбуз. Стяжка экен. Эми кийин өзүңүздөр дагы бүтүрүп алсаңыздар болот. Азырынча бул жагы стяжка экен. Бул жагы санузел экен, айжы? Санузел. Санузелдин орду экен. Бул жагы холл экен. Сол тарапта кандай бөлмө же? Сол тарапта. Эми өзү кийин пландаштырып алат, а? Пландаштырылат. Артыман жүрө. Бул дагы 4,6. 4,6 экен. Көрүп атасыздар. Эшик тарапты карап калат, айнек тартсаңыз. Эми өзүңүздөр кийин жайланышып аласыздар. Жакшы. Бул жакта спальный. Спальный деп койсок болот экен бул жакты. Мына урматтуу көрүүчүлөр. Электромонтаждар бүт барды кирген экен, а? Бар. Розетка, включатель иштейт экен. Бар. Кумшубак болгон экен. Өзүңүздөр калганын Эшиктери даяр бар. Эшиктери даярбы? Даяр бар эшик. Кошуп берип койсо өздөрүн, а? Бул да мына өзүнчө дизайнда мына. Кайсы? Бул дагы спальный кылат. Мындай. Жапыс болуп, а? Карасаңыз. Охо. Жакшы. Анда эмесе биз сиздерге азыр экинчи кабатын көргөзүп бердик. Анда эмесе ушул эле лестница менен ылдыйга түшө берели. Жүрүңүздөр. Мына ардактуу, урматтуу мекендештер, азыр сиздерге 7 бөлмөдөн турган 2 кабаттуу жер үйдү көргөзүп бердик. Жалпы аянты 175 квадрат метр экен, узун турасы 11ге 10 экен. Эми өзүңүздөр дагы кийин сатып алам, мага бул үй жакты десеңиздер, келип толук маалымат алып көрүп кетсеңиздер дагы болот. Өзүңүздөр көрүп атасыздар, үйдүн алды стяжка болгон, 4 тарабы тең мына ушундай пескоблок менен тосулган. Жакшы. Бул жакта гүлдөр дагы эгилген экен, айжы? Бул жакта кандай септик болуп калабы? Бул жакта септик, ортосунан бөлүнгөн, кухняныкы отдельный и санузелдики отдельный. Башка-башка дейм. Ваннаныкы башка-башка ортодон. Жакшы. Бул 7 метрден чукулган. 7 метрби? Охо, жакшы. Бул жакта мен көрүп атам эже, бул жакта карасаңыз, кондиционер дагы бар экен да? Сиздерде. Калтырып кетет экенсиздер да? Жакшы. Үйдүн каптал тарабы ушундай көрүнүп калат, урматтуу көрүүчүлөр. Жүрүңүздөр анда эмесе. Бул үйдүн каптал тарабын көрүп атасыздар. Үй менен забордун ортосунда бир 3-4 метрдей аралык бар экен. Өзүңүздөр көрүп атасыздар, кең экен. Бирдеке курса болот дейт. Куруп жасалса болот, а? Ал эми бул үйдүн аркы тарабы забор менен үйдүн ортосунда болсо 2-ден 3 метр аралыкка чейин бар экен. Навес кылып тосуп алсаңыздар, склад кылып алсаңыздар болот. Мына урматтуу көрүүчүлөр, үйдүн аркаңкы тарабы ушундай. Жакшы, жүрүңүз эжеке. Суу бар экен, свет бар экен, отопление бар экен. Газ бар. Газ дагы бар экен. Бир гана ушул канализация жок экен, бирок канализациянын ордуна септик бар экен. Ал эми бул жагын көрүп атасыздар. Огород болуп калат экен, айжы? Огород. Өтө чоң экен бул жагы. Өзүңүздөр уктуңуздар, өрүк, шабдалы, алма, коконкилас, бүт бардыгын эккен экен, мөмө берип калыптыр. Кудай буйруса ушул үйдү сатып алган болсоңуздар, ушул жерде көлөкөдө мазза кылып мөмөлөрүн жей бересиздер. Атайын арыктарды кылып коюптур. Менимче эже сиз ушул огородко кызыгат окшойсуз, өстүргөнгө, а? Кызыгам. Суулардан бери кетирип жакшы карайт экенсиз да, жакшы. Өзүм карадым. Өрүкчү. Өрүк, а? Бардыгы мөмө берип калыптыр, урматтуу көрүүчүлөр, көрүп атасыздар. Чоңоюп мөмө берип калыптыр. Суунун напорун карасаңыздар, бул жакта кранга уланган, суунун напорун көрүп атасыздар, өтө сонун чыгып атат. Жакшы. Эжеке, дагы кандай маалымат бересиз үй тууралуу? Үй тууралуу бул бизнеске дагы ылайыктуу, жолдун боюнда тынчкер, таза аба. Запытныйга 3 мүнөттө да? Запытныйга бир 5 мүнөттө жетет. 5 мүнөттө да.
Мектеп, садик Мектеп- проблемасы эже. Садик бул көчөлөрүбүздө 3-көчөдө садик бар. Проблема жок. Мындан баягы айылда да садик бар. Мектеп Ишкаванга барса болот, каласа Западныйга барса болот, а? Ооба. Жакшы. Эми эжеке айтыңызчы. Баасын канча деп атасыз? 160 адам. 160 000 доллар, а? Кеми болобу? Болот кемичи. Жакшылап түшүрүп бересизби? Түшүрүп берем, келип сүйлөшүп көрүш керек. Жакшы. Ремонтуна кичине түшүрүп берем. Анан айтыңыз эжеке. Обмен жолдору барбы? Обмен жолдору жок. Аны мен келип атышат машина, үй деп. Аны мен сатышым керек да, мага акча керек. Наличка акча керек деп атасыз, а? Керек. Ошол себептен, а? Ооба. Жакшы. Документ өзүңүздүн атыңызда. Документ өзүм атымда, документте проблема жок. Өзүңүз өткөрүп берет экен, өзү өткөрүп берет экен бул эжекебиз. Жакшы. Биринчи неме покупательден эле мен алганмын. Жер несинен. Кошуналар кандай анан эже? Кошуналар тынч, жакшы кошуналар. Ызы чуу кылбайбы? Ызы чуу жок. Баягы чайкана бар, чайканада деле ызы чуу жок. Тынч. Жакшы. Болуптур эжеке ондо, ийгилик, жакшы сатып алыңыздар, а? Неме магазинде кирет. Мына урматтуу көрүүчүлөр, мен сиздерге сатыла турган 7 бөлмөдөн турган 2 кабаттуу жер үйдү тартып көргөзүп түшүндүрүп бердим. Бүт бардыгын маалыматын алып бердим. Кандайдыр бир жерин көргөзбөй калсам, кандайдыр бир жерди суроону бербей калган болсом, бул жака мен ушул үйдүн эсинин номерин белгилеп коем. Кимиңиздерге ушул жер үй жаккан болсо, кимиңиздер кызыккан болсоңуздар, чалып, сүйлөшүп, келип көрүп, баалашып, соодалашып, келип көрүп кетсеңиздер болот. Бул жагы өзүңүздөрдөн жакшылап аракет кылыңыздар. Сиз ойлонгуча башка бирөө бул үйдү алып коюшу мүмкүн. Анда эмесе, урматтуу көрүүчүлөр, мен бул чыгарылышты жыйынтыктайм. Баарыңыздарга ушундай жакшы үйлөр, жерлер насип эткен болсун. Сак саламатта калыңыздар. Көрүшкөнчө жакшы туруңуздар.